Токмок шаарынын кичи жана орто бизнес ишкерлер бирлигинин төрагасы Батырбек Сыдыгалиев менен бизнес өкүлдөрүнүн ККМ маселесине карай тартыш пикири жана Токмок шаарындагы кичи жана орто бизнес тууралуу сөз кылдык. Батырбек мырза Токмок шаарында ишкердиктен тышкары жаштарга жол көргөзүп колдоп келе жаткан инсандардын бири. Ишкерлерге көйгөй жараткан ККМ маселеси боюнча оюңуз кандай? ККМ деген ал жаман нерсе деп айта албайбыз. Ал керек нерсе. Ал деген мисалы ушуде дүкөнгө келип, кафеге келип, дагы башка ушундай соода жерге барып, бирдеме сатып алса, чек алса жакшы деп. Анткени эртеңге мисалы бул алган мисалы лимонад туура эмес экен, начар экен деп кайра алып келе жатып, мына кечээ чек алган нерсени жейин деп алып ичет жакшы. Биринчиден бул деген бул ККМ аппарат өзү арзан нерсе эмес. Мисалы ишкерлер мамлекетте бир да тыйын алган жок. Өндүргөнгө өзүнүн бизнесин бир да тыйын алган жок. Бекерде баарын кредит алат, өзүнүн башын сайлап, карыз алат, бир жактан бирдеме алат деп тештирет. Мамлекеттен бир дагы жардам жок. Бир да жок. Жеңил кредит алды деп сөз тууга элек эмес. Алсак 25-30% алышат деп кредит, коммерциялык кредиттерди. Анан эми ошол жака башын салып, үйүн коюп, ушуну иштетип атканда, андан тышкары дагы светти 2 сомден 4 коммерция. Сууну коммерция төлөйт. Андан тышкары мусорду азыр коммерция чыгып баштады. Анан кийин башка бирөөнүн мисалы имаратын алып бошоткон дүкөн ачабы, же салон красота ачабы, анын арендасы бар, ижарасы. Ошонун баарын бир ишкер ушун жаап, бүт баарын ошол ишкер өтөрөт. Андан тышкары ошо салык бар да, салык төлөш керек. Патент. Андан тышкары соцфонд бар. Соцфонд төлөш керек. Болгондо да ККМди кааласаң эле кааласаң кое салбайт. Мындай эч кандай тандоо маселеси жок да. Эч кандай мындай жумшак реформа болгон. Алып келди, алыбызга коюп койду, такап койду, коёсуң деп. Болду. Бизге эчтеке кызык эмес, коёсуң деп. Коёсуң, ысмадан эле айып 13 000 сом. ККМ жок 13 000 сом. Экинчи жолу келет, жумадан кийин. Дагы эле ККМ mesela 26-28 bin son. Daha gelip 60 bin son. Bu emне деген ушундай. Маселени чечүү үчүн ишкерлер министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровго кандай сунуштарды берди? Эң биринчи, бул деген ишкерлерге тандоо маселеси. Тандоо мүмкүнчүлүк бериш керек. Калайбы ККМ койсун? Албетте, жакшы нерсе, жеңилдеткен нерсе, көп маселесин чечет ишкерлердин чечилбейт. Ооба, айтып атат, бул тандоо маселени койсо эч ким барбайт деп. Эми силер деген анда бияка мотивация берилет, стимул берилет. ККМ колдонсоң сага льготный кредит болот, же сага бир путевкалар болот, же дагы бирдеме болот, квартира болот, машина болот деп бир мындай мотивация бериш керек да мамлекеттегичи. Ошондой болсо, анан кийин ишкерлер ошону көрүп өздөрү өткөрөт да. Көчүлөр. Калгандар да өтөт, бул жумшак болуп өткөрөт реформачы. Анан кийин биз айтканбыз экинчиси бул айыптарды азайтып 13 000 сом ысмаданелер бул өтө чоң акча. Бул керекке каршы биздин оюбуз боюнча бул коррупциянын системасын ачылат да. Үчүнчүбүз бул эме болчу. Жанагы 8 миллионго чейин 0%, 8 миллиондон 16 миллионго чейин 8 миллиондон жогору 4%. Бүт айланткан оборотунан 4% төлөйсүң деген салык төлөйсүн жазылганда ушу салык кодексиндечи. Биз айттык, жакшы 8 миллионго чейин 0%га койгонго жакшы, бирок 4% бул адилетсиздик. Муну азайтпа деп ушуну сунуш кылам, сага ошону буйрса ошо кирип атат, жеңилдетип атат. Төртүнчү маселе бул эме болчу. Эмнеден февралдан баштап салык инспекция текшерип, кимдики ККМ аппараты жок, ошолорго айыптар жазып кеткен. Экономический амнистия кылынабыз. Негизи эле Кыргызстандагы ишкерлердин нараазычылыктарынын себептери эмнеде? Бизнес ассоциациялар баарыбыз биригип көбүнчөбүз айтканбыз. Могу салык кодексине туура эмес, салык жумуш элек, сураныч, муну албай туруңуздар, кабыл албай туруңуздар. Бул көп маселе жаратат деп биз ошондон суранабыз. Бирок тилекке каршы ушу 6-соц депутаттар кол коюп кабыл алып коюшкан. Элди окутуш керек, элди үйрөтүш керек, элге мүмкүнчүлүк бериш керек, анан элге тажрыйба тандоо маселеси бериш керек.
бири менен тажрыйбасын алмашып, бири менен сүйлөшүп, кеңешип, анан ушу тандоо маселесин коюш керек. Анан кийин ким ККМ койсо, аларга бир льгота, бир мотивация бериш керек. Ким койбосо, ким патент менен иштейм десе, анда аларга кичине ошол эле патентти көбөйтүп коюш керек. Бул кичине көп эмес. Мисалы 5 000 төлөсө 7 000 төлөсө 2 000 коюш керек. Ошондо бул маселе жеңилирээк жумшагыраак чечилет деп биздин ойубуз ошондой да. ККМ маселеси бизде ушу Нарындан, Таластан, Көлдөн, Чүйдөн чыккан ишкерлерди бизде ушу бириктирди ушу ККМ маселесичи. Орто чакан бизнести койду деп ассоциация чалдык, ошол боюнча азыр буюрса кыш келет. Аз калды. Түзүлүп жаткан бизнес ассоциация тууралуу айта кетсеңиз. Ишкерлерди биздейбиз, ишкерлерди коргойбуз, ишкерлерди өнүктүрөбүз. Биз ишкерлерди ар кандай маселени коргоого аракет кылабыз. Ар кандай структуралар менен, ар кандай уюмдар менен биригип ушул ишкерлерди коргоого аракет кылабыз. Үчүнчүсү бул деген биз мамлекеттик уюмдар менен, мамлекеттик мекемелер менен, эл аралык мекемелер менен буюрса биз көрөбүз деген оюбуз бар, окутабыз. Токмок шаарындагы криминалдык иштер инвестицияга тоскоол болуп жаткан жокпу? Албетте, ар бир инвестор келерде кайсы жерге барбасын, ошол жерде тактайт бар, канча жер жашайт, структурасы кандай, коммуникациялар кандай, андан кийин ошол арасынан криминальность кандай, анда карайт. Мисалы ушул Латинская Американы карайсаңар, Японияда якудзаны карайсаңар, Россияда, Москвада мисалы жашай өзүнүн ошол албетте тилекке каршы криминальный структуралар бар, ошолорда карашып, чорный ошол каралар тилекке каршы жакка карайт. Эми бирок инвесторго, менин оюм боюнча, инвесторго эң биринчиден жакшы инвестиционный план, жакшы бизнес план берсе, анан кийин сиздин инвестор катары коопсуздугуңуз корголот, минимальный риск болот десе, инвестор келет. Анткени биздин Токмокто эми айта албайбыз да, бирде инвестор жок депчи. Стекольный канча жыл, тиги 90 жылдары, орусча айтканда лихие 90 деп койчу, ошол жылдары немистин жараны келип, инвестор болуп алып иштеп жатат. Мисалы да, жана башка ошол ири чоң Токмокто завод фабрикалар иштеп жатат, инвесторлор, кореецтер иштеп жатат, кытайлыктар иштеп жатат, немистер иштеп жатат, орустар келип иштеп жатат, казактар келип иштеп жатат. Бирок тилекке каршы бул мындай да, иштеткени бир, мындай планы тилекке каршы ашпаган ошол жаман да. Бул эми ал уже башка жаман криминалдык эмес, жанагы эл аралык экономика боюнча, андан кийин ар кандай орусча айтканда вызовдор бар. Ошолорго көтөрө албай кетип калышат. Бирок мындай инвесторлор бул Токмок криминальный город биз аяка барбайбыз деген маселе жок. Коомдогу көйгөй жараткан пирамида маселеси боюнча оюңуз кандай? Тилекке каршы бул биздин социалдык, экономикалык абалыбызга карата болот. Мамлекет тарабынан өтө күчтүү көзөмөл алыш керек. Өтө күчтүү катуу эрежелер коюлуш керек. Мисалы ушул пирамида ачылса, момча документтер чоктолуп көрүсүңөр, момча мындай бир балким бир гарантийный страховой взнос коюп коесуңар. Мисалы büyük кетсең ушу акчадан элге таратабыз деген ушундай бир системаны коюш керек. Анын үчүн күчтүү экономисттер бар, күчтүү эксперттер бар, ошол менен отуруп сүйлөшсө, бир схеманы керек болсо ошол эле батыш мамлекеттердин тажрыйбасын алып коюш керек. Аларда өткөн ошон үчүн мисалы Американы алып коюш керек. Алар кантип ошону токтотуп, ошолор менен кантип күрөшүп атат, кантип токтотуп атат, ошол тажрыйбасын алып эле бизге салыш керек. Биздин менталитетке, биздин социалдык, экономикалык абалга туралап билишиш керек. Албетте элге маалымат жеткириш керек, элди окутуш керек, элге ар кандай мисалдар келтириш керек.
Анан кийин ушу жанагы пирамиданы жасап, пирамиданы уюштурган, пирамиданы кеңейткен эң негизделүүчүлөрдү катуу жазалаш керек. Генет тилекке каршы алар жеңил кутулуп кетишет. Анан кийин бир жылга жетпей эле жаңы пирамида ачып коюшат. Кийин алар деп жеңил көтөрүлөпчү. Мындай кустуризация жарабайт бияка. Биякта кадимкидей катуу жазалаш керек. Муну көргөн киши өзү токтош керек да. Мисалы, кой мен ачпайм деп, мен да ачкым келип атат. Жакшы экен, жеңил экен, акча тапкан. Бирок мен ачпайм, анткени катуу жазаланып кетсин депчи. Ошон үчүн ошого чейин баш керек. Антесе биздин элибиз көп ошондой мошенниктерге илим кабыл керекке каршы. Кадрдык кризис болбошу үчүн мамлекет жаштарды өлкөдө калтырууга кандай иш жасашы керек? Мамлекет жаштарга бияктан калып, бияктан өзүнүн күчүн, өзүнүн тажрыйбасын, өзүнүн билимин алып бияка салганга экономика ошого шарт түзүш керек. Бул эми мындай айтканда жеңил жеңил балки. Шарт түзүп берсин, мындай депчи. Бирок бизде атайын структуралар бар да, мекемелер бар да. Алар кадимкидей бири менен жана коомчулук менен жанагы элден чыккан активисттер менен туура иштеп, туура мындай саясат түзүш керек ошол боюнчачы. Ошондо менин оюм боюнча жаштардын сезими болгону, жаштардын мындай мотивациясы болуп иштеп, өзүңдүн күчүңдү, өзүңдүн акылыңды, өзүңдүн тажрыйбаңды мамлекетке салып, мамлекет өнүктүр деген балким девиз кылабы, жеңилалар, ошонун негизине бир чоң программа түзүш керек. Ошол программа эртеги мектептен баштап, буларга жаштар чейин чыгыш керек да. Биякта үй бүлө да байланыш керек, биякта коомчулукта терең жаштап катуу байланыш керек ошол программагачы. Жөнүндө кагазга жазып койгой, жөнүндө ачып мен оюмча ушундай да. Антисага тилекке каршы көп жаштар келип атат. Анткени бияктын айлыгы өтө төмөн, мүмкүнчүлүктөр аз. Жаштардын негизи бар да. Өзүнүн жакшы мүмкүнчүлүк издеп, өзүнүн жакшы шарт издеп, ошону колдонгонго бар. Баардыгы ошол жакка окуйт, иштеп, бирок мамлекет анда мындай көз жумбаш керек. Билим берүү системасы жана жаштардын кесип тандоосу боюнча оюңуз кандай? Бир жылдары ушул жактан келген эксперт менен сүйлөшкөнбүз. Ушул айтып берген. Мисалы Германияда мектепти бүтүрүүчүлөр көбүнчө 70% жана колледждеги барат экен. Техникум колледждеги 70%. 30% жогорку билимге келет экен. 30%. Эмнеге? Анткени тиги жогорку билим алганда көбүнчөлөр статистика боюнча караса жумушсуз калып калышат экен. Анан кийин ошо немистердин прагматикталар. Алар өзүнүн баласын каалайт да, эртең нан менен калсын, бирдеме аш болсун деп полный бир процесс болсун деп. Анан кийин алар 70% сварщик, сантехник, электрик, башка техникалык система, автослесарь, автомеханик, парикмахер, повар деген ушундай. Анткени бул киши ошондой алган профессиясы менен эч качан жоктук калбайт. Эч качан ачкадан калбайт. Анткени машина бузулат, анткени чачтар өзөт, анткени курсак ачат, анткени кийим тыртылат. Ошонун баарын кайра ордуна келтирген ошол кишилер болот. Ошого адамдар төлөгөнгө даяр. Мисалы экономисттер, юристтер, жана башка менеджер тигилдар ого керек. Бирок алар көбүнчөлөрүн байкасаң, көбүнчөлөрүн дипломдорун үйүнө таштап коюп базарда соода кылып турат. Жо болсо Россияда иштеп келди. Диплому үйүндө жатат. 5 жыл окуду, 4 жыл окуду. Контракт төлөдү. Квартира тияк бүт канча расход болду. Ата-энесине канча акча соруп, ошол жака берди. И ошол диплому эчтебей жатат үйүндө чаң базып.
Ben öyle çetten ova kurayla mektep göz jetoda menden misal men akademik okutdum. Men nomda çoğun rekomen okutdum misal. Göz jetoda adresine göz jetoda, bağımla göz jetoda ne öyle o şey. Andan göre kolejge tapşırıp koşuyor. 2 yılda 3 yılda şunu kurslarda okup özüne içindeki olsa da bilimi kalkmadı, tecrübesi kalkmadı. Şundan bana üniversitede açık aralı, namı oldu. Biznesmenin, aleklerin, biznesmenin tatlıram diyenlerge ben birle sunuş verdim. Birle sunuş, şaşmalı. Vakit eşek. Kim böyle yaşlar. Yaşlar vakit olacak. Şaşbaş gibi. Şaşkan şeytan. Hayırlı kızım makalı. Şaşbaş gibi. Dinleyge şaşbaş gibi. Yani kendi Rimlyan'dan makalı var bu. Baskışay terapiyası. Şu şaşbay adamlar şaşkın. Şaşbay oylanıp şaşbay büyük tıraşıttır yazar. Ana gibi şaşkın. O var. Bizim yaşlar direkt karşılığında emosyonaldı. Andan energetika sabdanday çıktı. Göç. Bakray. Diyorunu bakray. Dirok boyucusu bilesizler. 100%'dan 90% startup'tan cevap var. 10%. Bu bir yılın içinde 90% cevap var. Açık biznesi cevap var. 90%. 10 faiz var. 10%'dan 30% öde çıkar. Şu 10%'dan 70% gayrı öde çıkar. Ortada kalmadı. 30% öde çıkar. Şular biznes. Biznesmen aletlerini içine işte başladı. Ahlaklı biznesi böyle bir oldu, bir ceh oldu, bir salon oldu, işte başladı. Ayağımın fiziki basarı şu şaşbaş gerek, şaşlap bölünüş gerek, genç gerek, tecrübalı, akıllı, intelektuallı işlemenin genç bir süreç gerek. Açsam kanday toskuluqlar var, kanday korkunçlar var, ne çıkış gerek, kanday yolda men yengek çıkıp keteyim, kanday uşunday mümkün olan biznes, misal başka şehirde, başka memlekette şunday var ve alar çoğalып келе kanday kanday toskuluqlar menen кабылды, эмне болду, ошолор кантип жеңди деп, ошолорду шашпай баарсызын деш керек. Анан кийин бирдеме айтсалар ошону чыгып жана ачык ой баштайт да, жаш келмейинки да чөктүп.